Bakalım. Бишкекте чет өлкөлүк студенттер мушташты. Бишкек шаарындагы эл аралык медициналык университетинде билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттердин ортосунда массалык мушташ чыкты. Бул маалыматты бүгүн 14 октябрда Акипресс агенттигине Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы тастыктады. Бул жолду маалымат боюнча уруш Пакистандын жарандарынын ортосунда болгон. Окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иштеп жатышат. Окуянын чоо жайы такталууда. Баракелде сайты. Грузияда өткөн эркин күрөш боюнча ардагерлер арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль алган Мелис Турганбаевди Казакстандан Кыргызстанга өткөн чек арадан тосуп алышты. Тосуп алууга спорттун ардагерлери, жогорку кеңештин депутаттары, көрмандары барышкан. Чек ара аймагында өтүп жаткан чакан аземде Мелис Турганбаевге калпак кийгизип чепкен жабышты. Жогорку кеңештин депутаты Алмазбек Батырбеков сүйлөп, Турганбаевдин жаш кезинен чыган спортчу болгонун эскерди. Сизди жашыңыздан спортчу катары билебиз. Профессионал балбан катары СССРдын спорт чебери болгонсуз. Кийинки мезгилде мамлекеттик бир катар чоң кызматтарда иштөө менен спортту улантып, ардагерлер арасында дүйнө чемпиону болуп, кийинки муундарды шыктандырдыңыз, деди депутат. Факт KG сайты. 16 жашар кызды сабап зордуктап салган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган Ички иштер министрлигинин атайын тизмесинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары отурган 1981-жылы туулган Эрнис Казаковдун баш коргоо чарасы Ош шаардык соту тарабынан 12 октябрда каралып, өзгөртүүсүз калтырылды. Тагыраак айтканда, сотко чейинки өндүрүш учурунда абакта кармоо боюнча чечим чыгарды. Ал 1996-жылы туулган жаранга денесине залал келтиргендиги боюнча кармалган. Жогорудагы фактыны иликтөө учурунда Ош шаарынын тургунунан дагы бир арыз келип түштү. Арыздануучунун жазган арызына караганда, анын 2003-жылы туулган кызын күч колдонуп уруп Ош шаарынын Манас-Ата кичи районунда зордуктап койгон. Бул факты боюнча дагы кошумча териштирүү иштери башталды. Факт KG сайты. Пара алган деп шек саналган Алмаматовду шаардык сот эркиндикке чыгарды. Автотранспорттук каттоо жана айдоочулукка бөлүп берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматовду пара алууга байланыштуу айыптап 12,5 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечими 3,3 миң сом айып пул салууга алмаштырылды. Бишкек шаардык соту ушундай чечимди 9-июлда кабыл алганын бүгүн аталган соттун өкүлдөрү ырасташты. Маалыматка ылайык, июль айында Алмаматовдун адвокаты менен мамлекеттик айыптоочунун арыздары каралып, шаардык сот буга чейинки райондук соттун өкүмүн өзгөрткөн. Анын негизинде мурдагы атка минер акчалай айыпка жыгылып, эркиндикке бошотулган. Куран китебин кыргыз жаранына $150,000 сатмакчы болгон өзбек жараны кармалды. Куран китебинин нускасын бухаралык жаран Кыргыз өлкөсүнүн жаранына сатууну көздөгөн. Бул тууралуу Өзбекстандын маалымат булактары жазып чыкты. Фергана облусунун коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы $150,000 Куран китебин сатууну көздөгөнүн тастыктаган. Бухаранын тургуну Фарук Шарапов Фергана облусуна Куран китебин алып келип, таанышына китепке кардар таап берүүсүн өтүнгөн. Алар биргеликте китепти сатып ала турган кардарды Кыргыз өлкөсүнөн табышкан. Кардар менен болгон жолугушуу эки өлкөнүн чек арасына жакын жайгашкан Семен кыштагында чай үстүндө болгон. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүнүн жыйынтыгында Фарук Шарапов $150,000 кыргыз жаранынан алгандан кийин айланма жол менен китепти Кыргыз өлкөсүнө жеткирип берүүсү керек болгон деп айтылат билдирүүдө. Маданият министрлигинин экспертизасынын корутундусунда 17-кылымда жазылган текстти формага Юсуф Сахох келтиргени жазылат. Кийин Куран китеби жаңыланган. Кол жазма баалуу болгондуктан аны башка өлкөгө чыгарууга тыюу салынган. Ыйык китеп Өзбекстандын мамлекеттик музейине өткөрүлүп бериле турганы белгилүү болду. Ал эми китепти сатууну көздөгөн жаран катуу өкүнүп жатканын билдирген. Көпчүлүгүбүз Айсулуу Танабекованын ысымын укканда килем үстүндө болгон күчүн жумшап, медаль менен мекендештерин сүйүнткөн балбан кызды элестетебиз. Тарых барактарын жаңылаган Айсулуунун соолук салонундагы сүрөтүн көрдүңүз беле? Кыргызстандык балбан Айсулуу Танабекова Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн эркин күрөш боюнча 2019-жылдагы дүйнө чемпионатында 62 килограммга чейинки балбандар арасында күч сынап алтын медаль тагынган. Ал Мексика, Япония, Украина, Корея, Болгариянын спортчуларын жеңип чемпион аталды. Бул байге кыргызстандык балбан кыз үчүн расмий турнирлердеги 36-медаль болду.
Учурда Тыныбековада 12 алтын, дүйнө чемпионаты, Азия оюндары, Азия чемпионаты, 13 күмүш жана 11 коло медаль бар. Баракелде сайты. Гүлнур Асанова менен Айзада Жамгырчиеванын микрофон талашы. Таланттуу ырчы актриса Гүлнур Асанова жеке баракчасына сырдуу пост жазып, кайсы бир алып баруучу журналисттин дарегине сын айтып, ырдабай эле коюусун суранып, төмөндөгүчө кайрылды. Мен бүгүн айласыздан айтканды чечтим. Баягы эле бетке айткан жаным дагы деле жаман көрүнөт экем. Бирок мейли, аттарын айтпай эле коеюн. Анча-мынча алып баруучулар ырдап жатасыздар. Аныңар жакшы, ар тараптуу болгуңар келет. Аны колдойм. Бирок ырдардан мурун обонду туура жаттап, бузбай жакшы ырдаңыздар. Кээ бир журналисттин ырдаганын көрдүм. Ушуну менен 3 ырды бузуп ырдап жатасыз. Айрыкча салттуу музыкадагы кулакка сиңип калган ырларды ырдаардан мурун бир тарыхына кайрылып коюңуз сураныч. Аны мен эмес, ата-бабам жайылтып укмуш ырдап кеткен. Анан жаңы обонго салып салганыңыз эң туура эмес. Себеби биз 7 жыл окуп, бирден бир жоболордун бири нукура обонду бузбай, оригинал вариантын келечекке жайылтуу деп окуганбыз. Ошого чоң сураныч, эйтсаттап ырдаңызчы урматтуу журналист. Болбосо мен бир мааракеге чыгып, ойду тоону сүйлөп алып баргандай көрүнүш болуп калып жатат. Мен пока алып баруучулукка аттана элекмин го. Билем да өзүмдүн деңгээлимди. Ар бир кесиптин майын чыгарып, профессионалдык көз караш менен жүрсөк, элдин да кулагын бузбайт элек. Ошол рахмат, туура кабыл аларсыз, дейт ырчы. Ал эми катталуучулар бир ооздон бул пост алып баруучу жакындан баштап ырдай баштаган Айзада Жамгырчиеванын дарегине жазылган деген пикирлерин калтырышса, өз кезегинде Айзада айым да өздүк баракчасына сырдуу пост жайгаштырып, айланайындар, кыйын экенсиңер бетиме келип айткылачы, же разна-раз чыгалы деп чакырык таштады. Маалымат булагы Калыс медиа сайты.